Шолико Гиннес китебине кире албай жатат. Себеби Садыр Жапаров быйыл киреше чыгашадан көп болот. Быйыл 8 айда 500гө жакын адам жол кырсыгынан каза болду. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. 6 күндө ысык көлдү сүзүп өтүп, дүйнөлүк рекорд жараткан кыргызстандык суучул Владислав Шолико Гиннес китебине каражаттын жоктугунан кире албай жатат. Не может быть. Бул тууралуу Дасмия компаниясынын фитнес-директору Александр Кузнецов Бишкектеги маалымат жыйында билдирди. Гиннес китебине билдирүү калтыруу бүгүнкү күндө бир топ каражатты талап кылат. Ал каражат биздин командада жок, деди Кузнецов. И давайте все вместе. Ошондой эле Кузнецов бул багытта жардам көрсөтө турган демөөрчүлөр менен иштешүүгө даяр экенин кошумчалады. Айтмакчы, Владислав кийинки жолу ысык көлдү айланып сүзүүнү жана Кыргызстандын атынан Париж Олимпиадасына катышууну максат кылып жатат. Ладно, неплохо. А бирок суучул Ахмет Анарбаев Владиславдын рекорд жаратканы күмөн жаратат деген ойдо. Анын айтымында ал эч кандай калыстарсыз эле көлдү узунунан сүзүп өткөн. Если они организовывают, и для любого, вот это тоже очень важно, сейчас объясню почему, для любого соревнования очень важно судейство, объективное, грамотное судейство. Никого не допустили к этому судейству. Кыргызстан күчтүү мамлекет болуу үчүн азыр экономикасын жана армиясын күчтөндүрүп жатат. Бул тууралуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров билдирди. Өз сөзүндө Жапаров күчтүү мамлекет куруу кыялы ишке аша баштаганын, бийликке келген 1 жылга жетелек убакытта кандай кемчиликтер бар экенин көрүп билгенин, коргонуу үчүн бүт жаңыланып жатканын, келерки жылга чейин толук болбосо да кол салып келген душмандын бутун сындырып, белин омуруп кое турган армия түзүүгө баратканын айтты. Күчтүү мамлекет курам деген кыялдарым бар. Кудай буйрса. Ошону менен катар президент экономикада жакшы көрсөткүчтөр болоорун белгиледи. Жаңы техника алып келип жатабыз, акча бөлүп жатабыз. Былтыр мен келген убакытта 20 миллиардтын тегерегинде дефицит болчу бюджетте. Так все и было, Дон. Что было, то было, что будет, то будет. Жылдын аягында пенсия, жөлөк пул төлөй албай калабызбы деген коркунуч болгон. Аны да бердик. Кытайга карызыбыздын былтыркы жыл үчүн 35 миллион доллары бар эле, аны да жаап кутулдук. Экономикабызды жана армиябызды күчтөндүрүп жатабыз, деди Жапаров. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандын экономикасы быйыл жарым жылдын жыйынтыгында 1,7% төмөндөдү. Мамлекеттик карыз 416 миллиард сомдон ашып турат. Сколько? Кыргызстанда быйыл 8 айда 4637 жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов Бишкекте өткөн жыйында билдирди. Бул жол кырсыктарында 497 адам көз жумду, 6900 жаракат алды. 2020 жылдын 8 айына салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны дагы өскөн. Быйыл мас абалында унаа башкарган 8000ден ашык айдоочу кармалган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 57%га жогорку көрсөткүч. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекет KJZ.